Декаданын жыйынтыгы боюнча юридикалык жардам алуу үчүн кайрылгандардын жарымынан көбүрөөгү аялдар. Жарандар тарабынан кайрылуулар мурастарды алуу жана тариздөө, жер маселеси, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө менчик укугу, юридикалык жакты каттоо, ошондой эле үй бүлө жана эмгек мыйзамдары, чөлөк пул жана пенсияларды алуу маселелерине байланыштуу. Декаданын максаты бул калктын укуктук сабатсыздыгын жоюу, укуктук аң сезимди, укуктук маалыматтуулукту жогорулатуу, адам укуктарынын эркиндиктерине жетүүдө, соттук адилеттүүлүгүнө жетүүдөгү аракеттерди көрүүдөгү аларга салымдарды кошуу болчу. Негизинен эле калктын аяр катмарына, ошондой эле балдарды, аялдардын укуктарын коргоо боюнча дагы атайын адистештирилген адвокаттардын катышуусу менен юстиция башкармалыгынын кызматкерлери, министрдин орун басарлары дагы ордуларына чыгуу менен, жарандарды кабыл алуулар менен, кеңештерди берүү менен иш пландарга ылайык жүргүздү. Декада ичинде юридикалык кеңеш берүү үчүн 450 юрист жана адвокат ишке тартылган. 300дөн ашык жаранга адвокаттар атайын кылмыш иштери боюнча кесипкөй жардам көрсөтүү үчүн бөлүнгөн. Бул адвокаттар мамлекеттик адвокат эмес. Мамлекеттик адвокат деген да түшүнүк жок өзү. Булар жеке адвокаттар. Жеке адвокаттар менен мамлекет мына юстиция министрлиги менен тийиштүү келишим түзүп, келишим негизинде иштешет. Шул декаданын алкагында шул бардык биздин адвокаттар дагы катышты. Жерлерде көбүнчөсү шул жанагы график менен турган адвокаттарыбыз, ошол борборлордо иштеп аткан биздин график менен турган адвокаттарыбыз көбүнчө ошолор катышып кетти. 10 күндүк акциянын алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулуп, республиканын бардык аймактарында жарандар менен жолугушуулар өттү. Акцияны уюштурууга мамлекет тарабынан каржы бөлүнгөн эмес. Бирок анча мынча ушул керектүү немелерге плакат, эмелер, буклет, суклет, тийиштүү ушул кагаз, ручкаларга ушул биздин донорлор жардам берип келе жатат. Быйыл ушул жылкы декаданы биз өзүбүздүн күчүбүз менен өткөрдүк. Мына буга чейинки декадаларга жардам берип келишип аткан. Ушул быйыл биз өзүбүздүн 100 миңдин күчү менен ушул декаданы өткөргөнгө мындай бир мүмкүнчүлүк болду. Нет, не стесняюсь, просто все обсуждают меня. Буга чейин интернет айдыңында россиялык блогер Дава кыргызстандык жарандын апасы абакта күнөөсүз жатканын айтып чыгып, кайрылуу жолдогон. Андан тышкары Нурила Төрөканова аттуу жаран укугу тебеленип жатканын билдирип, Ак үйдүн алдына жалгыз митингке чыккан. Юстиция министрлиги бул маселелер боюнча жардам көрсөтүүнү көздөп жатканын билдирди. Бул иштер боюнча адвокаттар дайындалынып, администрация аткаруу жазасы тарабынан да иштер кодекстерине киргенди байланыштуу кирип атат, арзия боюнча да. Анын кызы менен дагы блогер Дава мырзанын жардамчысы менен дагы биздин адвокаттар байланышып иштеп атышат. Министрлик акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча декада аяктаса дагы жарандарга консультация берүү токтой электигин белгиледи. Жыл аягына чейин ишеним телефонун ишке киргизүү пландалууда. Азырынча юридикалык кеңешке муктаж болгондор юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн номерларга чалса болот. Максат Леспеков, Самат Төлөтакунов, 5 канал.